Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. ОТРК Баткен телеканалынын көрсөтүүлөрүн актуалдуу маек аркылуу улантабыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн жүрүшүндө биз жашы жетелик өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча кеп кылабыз. Биздин темага байланыштуу атайын студиябызга конок чакырганбыз. Сиздер менен тааныштыра кетсем, Баткен райондук сотунун төрагасы Шатманов Дүйшенкул Жээнбековичке отурат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Алгач ошол көрсөтүүнүн башында жашы жетеликтер арасында укук бузуулардын алдын алуу, ошондой эле коомдо кандай мааниге жана бул кандай себептерден же шарттардан улам келип чыгат, ушул туурасында алгач маалымат берип өтсөңүз. Рахмат. Бул азыркы козгоп аткан жаш жетеликтер өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун алдын алуу чара бул бүгүнкү күндө өтө көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелет. Анткени бул алдын алуу максатында буга мамлекет тарабынан да бир чаралар көрүлүш керек. Анын ичинде аны жоюу боюнча тарбиялык, уюштуруучулук, укуктук жана экономика чаралары жана социалдык саясаттын артыкчыл багыттары болуп бул саналат. Укук бузуулар, жаш жетеликтердин өспүрүмдөрдүн укук бузуучулары бул азыркы учурда ал адам балдар кылмыштуулукка жана укук бузууга барганын, өздөрүнүн кылмыштуулук кылганын аң сезим таныбайт. Бул алар үчүн кандайдыр бир ошо кылып аткан ишинин жыйынтыгын мыйзам боюнча жоопкерчилик тартар жөнүндө эч убакта алар ал жөнүндө ойлонбойт. Ошол себептен ушу кылмыштуулукка барып атат да. Акыркы жылдары ушу жаш жетеликтер өспүрүмдөрдө кылмыштуулукку алдына чара көрүү максатында аларды токтотуу боюнча бул ар бир үй бүлөдө туура тарбия жок болуп атат да. Ата-эненин турба тарбиясы жок. Анткени ата-эне ошол уктурда турмуш шартына байланыштуу эмгек мигрант болуп сыртка чыгып кетип, жаш жетелик өспүрүм балдары тайтасын, чоң ата, чоң апасынын колунда калып, алардын тарбиясына толук өтө албай, ушу кылмыштуулукка, укук бузууларга барып атат да. Андан тышкары жаш өспүрүмдөрдүн бош убактысы да көп болуп атат. Бул да бир себеп болуп атат. Ушул убактыда чөйрө, начар чөйрө болуп атат. Бу да боюнга алыш керек. Андан тышкары өздөрүнүн коомдогу жүрүм-турумдары туура эмес жүрүм-турумдан ушу шарттар пайда болуп атат да. Бүгүнкү күндө ар бир чөйрөнү айтып кете турган болсок, ошол эле жаш жетелик өспүрүмдөр колунда барлар, колунда жокторго жетиш үчүн ушу кылмыштуулукка, укук бузууларга барып атат да. Ушуну алдын ала жоюу максатында ар бир мекеме, ар бир ишкана, ар бир мамлекеттик кармактуу органдар өз алдынча бир программаларды иштеп чыгып, ошо программаны иш алып барса жакшы болмок да. Чоң рахмат маалыматыңызга. Жогоруда айтып өттүңүз, ошол кылмыштуулуктун көптөгөндөй коомчулукта көп кесепеттери болуп атат депчи. Негизи эле бүгүнкү күндө ошол жашы жетеликтер арасындагы укук бузуулардын кесепети канчалык болуп атат? Укук бузуулар кылмыштуу аракеттерден эмнеси менен айырмаланат? Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Укук бузуу жаш жетеликтердин арасындагы алдын алуу максатында бул укук бузуулар кылмыштуулук менен эки айырмасы чоң. Бул албетте экөөлүк категория менен каралат. Укук бузуулар боюнча бул жаш жетеликтер айырмасы ошо кылган жоосунун кесепеттеринин оордугуна жараша да аныкталат да. Оор кылмыш кылса оордугуна жараша кетет, жеңил кылмыш кылса. Укук бузуулар боюнча айтып кетсек, булардын жаш жетелик өспүрүмдөрдүн кылмыш кылгандыгы чоң адамдардын кылмыш кылганына караганда коркунучтуу аз. Бирок ошол эле учурда жаш жетелик өспүрүмдөр оор өзгөчө оор кылмыштар кылганды көп кездешип атат да. Айтып кетсек, бебаштык, уурлук, акыркы жылдары ушу уурлук маселеси да көп болуп атат жаш өспүрүмдөрдүн арасында. Дүкөндөрдү тоноо, дүкөндөргө кирип уруу, өзүнүн ылдый же өзүнүн үйдө балдарга карата бир тоноо иштерин жүргүзүп атат, уюлдук телефондар бул сыяктуу уруу тоноолор көп пайда болуп атат да. Ошон үчүн бебаштыктын да бир себеби бул ошол эле жаштардын, ошол эле жаш өспүрүмдөрдүн бири-бирине атаандоштугу жана салык салгандыгынан, же болбосо бири-бирине жетишпегендигинен ушул нерселерге болуп атат деп ойлойм да. Чоң рахмат. Эми бир аз ошол жаш жетеликтердин арасында катталган кылмыштын статистикасына да бир аз токтоло кетсеңиз, жыл башынан бери канча факт катталды, анан басымдуу кайсы баягы ошол укук бузуунун кандай түрлөрү көп басым жасалып атат да бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө биз Баткен райондук сотун айтып кетсек, жалпы жөн Баткен соту шаардык сот болбогондон кийин шаар райондук
аймакты кармайт да, райондук сот. Ошон үчүн биздин население көп болгондугуна жараша жаш жетелик өспүрүмдөр ошончо көбүрөөк да. Биякта 6-7 мектеп бар. Андан тышкары тиги коомдук немелер бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө болуп аткан жаш өспүрүмдөрдүн арасында көп болуп аткан укук бузуулар бул мектепте жана коомдук жайдагы бейбаштык. Көчөдө, мектептин ичинде рекетство, биринчи класстын балдарын, өйдөн класстын балдары бир кызымчылык алган убактында ошондой иштер боюнча иштер каралды. Мына Кара Булак айылында өткөн жылдын башында ошондой баягы салык салуу маселеси да көп экен да. Мына жоюлду деп аракет кылып, ошол ишти карак учурунда деле айттык, ошолорго чара көрүү үчүн директоруна, завуштарына, тарбия завуштарына багыттама бердик. Ошо нерселерди ошо мектептин арасында өткүзгүлө, семинарларды өткүзгүлө, чогулуштарды айткыла, ушундай нерсени токтоткула, ушуга жол болтуруна аракет кыла деп маселелерди койгонбуз. Ошолордун арасында ошолор иш алып барып атат. Андан тышкары эми спирт ичимдигин да ичүү да көп пайда болуп атат да. Ошол убакта наркотага дагы, наркотик заттарды колдонгон жаш жетеликтерди да болуп атат. Аларды сатканы, жозо бир аларды максатсыз пайдалангандыгы да иштер боюнча да болуп атат да. Ал үчүн да бизде кездешип атат. Биздин сотто да ошондой иштер каралып атат. Эгер буларды токтотуу маселесин укук бузуу боюнча жаш жетеликтерди жок, булар укук бузуу эле кылды, булар майда бейбаштык кылды эле токтотуп койбош керек да. Чоң нерсе айлап келиши. Бул нерсени алдын ала токтотпосок, бул ошо оор кылмыштарга барганга да себеп болот да. Ошон үчүн биз дагы ошо аракет кылып атабыз. Биз да тырсаларган эң чоң маселе бүгүнкү проблема ошо жаш жетеликтер өспүрүмдөрдүн оор өзгөчө оор кылмыштарга бараткандыгы себеп болуп атат да. Биз ошо бизде азыр каралып аткан иштерде биз бир 6-7 иш бар. Ошо үй бүлөлүк зомбулук боюнча, ошо жаш жетеликтерге карата зордуктоо, жаш жетеликтердин ошо кылмыштарга баруусу, укук бузууларга баруусу боюнча да иштер каралып жатат. Ошолор боюнча да тийиштүү органдарга, тийиштүү мекемелерге кат жүзүндө кайрылып, ушуну алдын алуу максатын жүргүзгүлө, ушунун программасын иштеп чыккыла деген аракеттер жүргүзүп атабыз. Сиз жогоруда айтып өттүңүз, мисалы ушундай кылмыштар катталган учурда ата-энелер арасында, ошондой эле билим берүү мекемелеринде, мектептерде айтып атабыз, мугалимдерге айтып атабыз деп ошол нерсе жүргүзүлгөн, сиздер тараптан жүргүзүлгөн иш аракеттердин жыйынтыгы бүгүнкү күндө сезилип атабы? Албетте, биз кат менен жөнөтүп, ошолордо мынакей ушуларга көңүл бурула, ушул нерселер кийинкиде кайталанбасын, ушулардын алдына чара көрүлүү боюнча биз кат жөнөтүп атабыз. Тийиштүү органдар ошо катка жооп берип атат. Биз ошо жөндө мындай чараларды көрсөттүк, мектептерде мындай иш чаралар өттү депчи. Бирок ошондой болсо деле укук бузуулар боюнча жаш жетеликтерди бул күнөөсүн аныкталган убакта талим тарбия берүү каралат да. Талим тарбия берүү деген бул ата-энесине талим тарбия көрсөткөнгө же мекемеге талим тарбия көрсөткөнгө, алардын ушу жагдайларын аныктоого багытталат да. Бул жана башында айтып кеттим, укук бузуулар менен кылмыштуулуктун бул эки категория да. Экөө эки бөлөк кодексте камтылган. Укук бузуулар кодексинде ушу жаш жетпегендерге кылган кыймыл аракетине өзүнчө баа берет. Кыргыз кылмыш жаза кодексинде өзүнчө глава бар да, отдельный глава бар. Именно ушу жаш жетелик өспүрүмдөргө карата кылмыштуулуктун каралганы, жоосуну, ошолорго берилген санкциялары, ошого каралган чаралар да каралган да. Мисалы кылмыштуулук боюнча, укук бузуулар боюнча айттым, тиги эскертүү неме, анан кылмыштуулук боюнча бул эскертүү менен жүрүм турумун чектөө болот. Бул биринчи анча оор эмес, коркунучтуу аз оор кылмыштар жасаган убакта эгер тарап менен жабырлануучу менен элдешсе, иштер кыскартылат. Бул жагы да жеңилдик жагы каралган да. Андан тышкары эскертүү менен көзөмөлгө өткөрүп берүүдө жагы каралган. Кылмыш жаза кодексинде кылмыш жаза. Мында бул ата-энесине өткөрүп беребиз, же болбосо ата-энесин алмаштырган адамдарга, же болбосо мамлекеттик кармыктуу органдарга жүктөйбүз да. Ушуларды көзөмөл кылгыла, ушулардын жүрүм турумун карагыла депчи. Андан тышкары коомдук жумуштарга тартуу да каралган жаш жетеликтер боюнча. Эми коомдук жумуштарга тартуу бул 20 сааттан 100 саатка чейин берилген эт. Санкциясында бул 14 жаштан 18 жашка чейин балдарга иштен, окуудан тышкары, иштен чыгаруу убактысында аткарылат ал жумуш. Андан тышкары аларга кылмыш жаза кодексинде айып каралган да. Айып болсо бул ошо баланын иштеген иши болсо, же болсо ошого карата мүлкү болсо,
ошо мүлкүнө карата айып пул өлчөм чыгарылат да. Эгер жаш жетилик өспүрүмдүн кылмыш кылган убакта айып колдонулуп турган болсо, эгер айып төлөөгө эч кандай шарт болбосо, анын ата-энесине айып төлөө жүктөлөт да. Андан тышкары бул эркиндигин четтөөдө каралган, бул эки категорияга бөлүнөт да. Бул эркиндигин четтөө дегенде бул 14 жаштан 16 жашка чейинкилер бул 2 айдан 6 айга чейин, 14төн 18 жашка чейинкилер 6 айдан 1 жылга чейин каралган. Андан тышкары дагы кылмыш жаза кодексинде жаш өспүрүмдөрдүн каралган кылмыш статьясы боюнча каралганда бул түзөтүү жумуштары. Бирок түзөтүү жумуштары азыр бизде көп колдонулбайт. Анткени мурункудай ишканалар жок, же немелер жок. Эгер бирок жаш өспүрүм өзүнүн иштеген жери болсо, ошо иштеген жеринен 1 айдан 1 жылга чейин түзөтүү жумуштарына жазаланат. Бирок акыркы учурда айтат, жана кайталап кетейин, акыркы учурда ушу жаш өспүрүмдөрдүн, жаш жетилик өспүрүмдөрдүн арасында өзгөчө оор кылмыштар көп катталып атат да. Анын себебин айтып, жана мен сизге айттым го, жана үй бүлөлүк, туура эмес тарбия берүү, ошол жаш өспүрүмдөрдүн убактысыз кенендиги, начар чөйрө, коомдогу туура эмес терс көрүнүштөрүн бат кабыл алса, ошол шарттарга алып келип атат да. Бирок ошол эле учурда негизги басымдуулук ата-эненин тарбиясында болуп атат да. Албетте. Эми айтып атпайсызбы, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүбүз менен үй бүлөдө башкысы ата-эненин тарбиясы болбогондуктан ушундай кылмыштар көп катталып атат деп. Негизи эле ошол кылмышка барган жашы жетеликтердин жоопкерчилигинен дагы ата-эненин жоопкерчилиги дагы каралабы ушул? Албетте. Баягы кылмыш жаза кодексинде каралган жаш жетеликтер боюнча биринчи ата-энеге дагы жүктөлгөн. Ата-эне биринчи тарбияны ата-энеден башташ керек. Анан ошол эле окуп жаткан мектептен, же болбосо бир окуп аткан техникумдан болобу, ошондон жетекчилер тарабынан каралыш керек да. Жоопкерчилик ата-энеде болуш керек да. Ата-эне балага туура таалим тарбия бербесе, жаш өспүрүм бала бул сырттагы терс көрүнүштөрдү бат кабыл алат да. Ошон үчүн ошо бүгүнкү күндө бирок ата-эненин тарбиясы да аз болуп атат да. Көп кездешип атат, мынакей мугалим тарбия кылыш үчүн, балдарга бир окуу материалын жеткизиш үчүн өзүнүн методикасын алып баштаса, ошол нерсе жаш жетилик өспүрүмгө жакпайт да. Жана учурлар болуп атат, ата-энеси мугалимдерди барып урушкан убактар болуп атат. Бирок сираны кандай учур болбосун, мугалимдер таалим тарбия бериш керек да жаш жетиликтерге. Анан дагы бир баса билип кетчү нерсе, өзгөчө оор кылмыштар жөнүндө айтып атпаймынбы? Бунда балдарга 6 айдан 1 жыл 10 жылга чейин эркинден ажыратуу каралган да. Бул өтө изоляция от общества деп коет, камакка байланышкан нерсе болуп калат да. Оор кылмыш дегенде кандай? Оор кылмыш дегенде мисалы денесине оор залал келтирүү. Бир жабырлануучунун денесине оор залал келтирүү. Же болбосо бир наркобанги затты мыйзамсыз ташуу, пайдалануу, колдонуу, ушундай иштер, же болбосо жанагындай зордуктоо маселеси, ушул өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет да. Бул учурда жаш жетилик өспүрүмдөргө бир тыянак чыгарыш үчүн алдын алуу максатында ошон үчүн эркинден ажыратуу каралган да. Мындай бизде деле жакында болду, ошо наркотик затты ташуу, сатуу боюнча жаш жетилик бала өзүнүн мыйзам чегинде эркинден ажыратууна өкүмүн алып кетти да. Бирок эми баягы мындай карап көрсөңүз, жаш жетилик өспүрүм келечеги кең десеңиз, бирок бул нерсе өспүрүмдөр арасында уже жайылтып баратат да. Ошон үчүн ушу чегитти багыт коюп машында мыйзамдыкты алып барыш керек, алдын ала чаралар көрүү максатында, токтотуу максатында ушул нерсени жазалап атат да. Оор кылмыштар деп айтып атпайсызбы? Ошол оор кылмыштар эркинен ажыратылат деп, ошол боюнча статистикалык маалымат айта аласызбы? Канча факт оор кылмыш катталып жатат? Бизде Баткен район сотунда 2 жаш жетилик өспүрүмдөр барда оор кылмыштар үчүн маңызет боюнча эркинден ажыратуу болду да, 4 жылга эркинден ажыратылды. Мен айтып атпайм, 6 айдан 10 жылга чейин да. Бул ошого жоосундун, кылмыштуу жоосундун кесепетинин оордугуна жараша болот да. Канчалык оордугу болсо, ошого жараша эркинден чектөөнүн санкциясы ошондой болот да. Андан тышкары мен силерге айтып атам, жана зордуктуу боюнча да, зомбулук боюнча да болуп атат. Акыркы жылдары мынакей жаш жетиликтерге зомбулук күчөдү да. Эмнегедир зордукту да күчөдү. Бизде андай ошондой иштер каралып атат. Жаш жетиликтер кыздарга карата, 10 жаштагы, 12 жаштагы кыздарга карата зордуктоо болуп атат, бирок тийиштүү чараларын алып болуп атат да. Бирок ушул нерсени токтотуу боюнча
бир эле мектеп, бир эле ата-эне эмес, коомчулук, мамлекеттик органдар баарысы чоң иш алып барыш керек да. Албетте. Жогоруда айтып өттүңүз, мына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Алардын жыйынтыгы бир топ жардам берип атат деп, ушул түшүндүрүү иштеринен сырткары дагы профилактикалык иштерин жүргүзүү дагы кылмыштардын алдын алууда өтө мааниси чоң деп ойлойбуз. Бул жаатта кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Профилактика өзү эле айтып атат да, бул ошо укук бузууду, кылмыштуу алдын алуу. Профилактика алдын алуу, ошо жүргүзүү, тийиштүү бир иш-чараларды жүргүзүү, тийиштүү бир иш-чараларды ишке ашыруу маселеси да. Эми биз деле мисалы Баткен район сотунда ошол боюнча профилактика боюнча кенен айтып кетсем, бизде иш пландар бар. Бул жыл башында коюлат. Ар бир сотторго, ар бир райондук сотторго, шаардык сотторго ошо иш план негизинде бизде ошо иш алып барабыз да. Мисалы биздин райондук сот жыл башында ачык эшиктер күндөрү болот, кызматкерлер менен тааныштыруу күндөрү болот. Мен мисалы бир-эки жолу ачык эшиктер өттүм. Жомарт мектебине, Бөкөн мектебине, техникумдарга бул кесип тандоо боюнча да. Мына жыл быйыл бүтүрүүчүлөр бүтүп баратканда ушул нерсени алып бардым. Лекция өтсүн, семинар өтсүн. Кесип тандаш керек. Баары эле юрист, баары эле экономист же баары бухгалтер боло бериш керек да. Кесип, ар бир кесипти ардактоо, ибарктоо да. Ошо кесип тандоодо ошо жаш жетелик өспүрүмдөр туура ар бир кесипке туура мамиле кылыла. Азырдан тандоо жүргүзгүлө. Ошол менен кошо ошо жаш жетелик өспүрүмдөргө азыркы сиз айткан алдына чара маселелерине козуп кеттик да. Эми профилактика кылыш үчүн ал үчүн жергиликтүү бийлик, коомчулук, мамлекеттик ыйгарым органдар, ошол эле соттор, сот тутуму деле иштерди аракет жүргүзүп атабыз. Алдын ала жана профилактика иштерди жүргүзүп, азыр эми жаштардын бош убактысы көп болуп атат, ошон үчүн спорт аянтчыларын ачса, телевидение аркылуу ошо жаш өспүрүм балдар бир жаман иштер кылып аткан жөнүндө видео роликтер жүргүзсөңүздөр, ошо роликтерди бат-бат жүргүзүп турсаңыздар, адам уккандан эмес көргөндөн көбүрөөк таасир алат да. Ошо көрсө, ошол нерсени өзүнө тутумда турган бат-бат ушундай нерселер кылып турсак, бул эле жакшы нерсе. Ошон үчүн такай эле баардыгыбыз эле ошо жапа-тырмак бүгүнкү стандарттар аткан мамлекеттик стандарт аткан нерсе ошо жаш жетелик өспүрүмдөрдүн кылмыштуулукка барып атканы жаман ойду туудуруп атат да. Эмне үчүн барып атат, эмне себеп болуп атат? Мамлекет дагы бушуга чараларды көрүп атат да. Бирок ошондой болсо деле ар кимибиз ошого өзүбүздүн салымыбызды кошуш керек деп ойлойм да. Чоң рахмат. Эми биздин убакыт соңуна чыгып калгандыгына байланыштуу мен көрсөтүүнүн соңунда сизге бир коомчулукка кайрылуу, ушул жаш жетеликте ар ким өзүнүн баласын тарбияга чакыруубу, ушул канчалык кылмыш жаш жетеликтердин арасында кылмыштуулуктун канчалык кооптуулугу, канчалык баягы коркунучтуулугу бар кайрылуу жасасаңыз болот ата-энелерге. Так, урматтуу кыргыз элим, сиздерди учурдан пайдаланып кирип келе жаткан 2024 жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ушул жылы мамлекетке ар бир үй бүлөгө бакубатчылык, тынччылык, аманчылык, берекетчилик, моңгулчулук, тынчтыкты алып келген жакшы жылдардан болсун. Быйылгы жетпеген жакшы ийгиликтерге эмки жылы жете турган жакшы үмүттөнгөн жылдардан болсун. Анан эми ушу бүгүнкү теманын учурлар айтылган нерсеге ушу жаш жетеликке өспүрүмдөргө карата ата-энелерге кайрылууmu айтат элем да. Ушу ар бир үй бүлө бул мамлекетте конституцияда каралганда ар бир адамда үй бүлөдөн бакыт табууга укугу бар да. Үй бүлө бул мамлекет. Ошон үчүн ата-эне ар бир баласы үчүн, ар бир өзүнүн келечеги үчүн, балалардын келечеги үчүн ушу бир туура тарбия берсе экен дейм да. Ошо жаш жетелик балдардын ар биринин өзүнүн баласынын бош убактысын туура пайдаланууга үйрөтсө экен дейм. Туура ар бир баланын туура бүгүнкү күнүн туура колдонууга акыл насаатын айтса дейм. Ошол эле учурда ата-энелер чакырып кетет элем, ошо бир эле мугалимдерге, бир эле ошо мамлекеттик органдарга же бир эле гана ыйгарым укуктуу органдарга жүктөбөстөн, ошо баланы өзүбүздөн баштасак, ар бир ата-эне мүмкүн болсо ошолорго жакшы тарбия бергенге, жакшы сөз айтканга, ошол эле убакта мугалимдерди укканга да бир сезимтал, бир жакшы үндөрдү, бир багыттарды берсе экен деп ойлойм. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырып кетем, ошо кылмыштуулукка бир эле ички иш органдар эмес, бир эле сот органдары, сот тутум эмес, сиздер дагы бир жардам берсеңиздер деп ойлойм. Анан дагы бир мүмкүнчүлүк бүгүн бир кош майрам экен, Республиканын улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматынын майрамы экен. Ал органды да бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга көңүл буруңуздарга чоң рахмат.
Сізге дагы чоң рахмат, атайын вактыңыз бөлүп келип, бизге коомчулукка ушул жашы жетеликтер арасындагы өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугу боюнча жеткиликтүү кенен маалымат бердиңиз деп ойлойм. Ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына ушу менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Эскерте кетүүчү нерсе, ОТРК Баткен телеканалынын көрсөтүүсүндө бүгүн биз жашы жетелик өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча кеп кылдык. Көрсөтүүнү мен Кундуз Жоробеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.